Абдуалим мырза, мынакей сиз дагы ошол диний кызматкер катары азыр дүйнө күн сайын, мүнөт сайын керек биз өнүгүп баратабыз да. Бүт нерсе бар, бардык нерсени кабыл алып атабыз. Бир бассаң дүйнөнүн булуң бурчундагы маалыматтарга эгедерсиң. Бирок ошол эле мезгилде биз кайсы бир деңгээлде адамзаты кризиске бараткандайбыз да. Мисалы, өзүн өлтүргөндөр көп, бири-бирин өлтүргөндөр көп, атасы баласын өлтүргөн бар, кызын зорлуктап койгондор, ушуга окшогон бир канча үрөйдү учурган нерселер болуп атат да. Булардын негизги себеби келип, эмнеге келип такалып атат? Же биз мындай туура эмес багытка же туура эмес түшүнүктөрдү көбүрөөк калыптандырып алып атабызбы өзүбүзгө? Сиз туура айтып кеттиңиз. Азыр технологиянын, интернеттин өнүгүп аткан бир заманына келдик. Негизи эле бир гана жаштар эмес, улуулар деле, чоңдор деле азыр ушу интернеттен, технологияларды бир туура жакка иштетпестен, ошонун бир зыянын тартып, терс жакка иштетип, ошол жерден бир адамдын негизи өзүнүн жүрөгү булганып калып атат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтканда, адамдын денесинде бир үзүм эт бар деген. Эгерде ошол эт оңоло турган болсо, бүткүл дененин мүчөлөрү оңолот деген, бүткүл дене оңолот деген. Эгер ошол эт бузула турган болсо, бүткүл дене бузулат деген. Ошол технологиялар азыр өнүгүп атканы бир жагынан жакшы, сүйүндүрөт. Экинчи жактан ошол эле мисалы үчүн соц тармактарды ала турган болсок, канча биздин жаш балдарыбызга, жаш муунду бузуп атат. Ошол пайгамбарыбыз айткан, ал жүрөк деп 3 жолу айткан. Ошол жүрөк бузула турган болсо, бул жүрөк денени башкарат экен. Жүрөк бузула турган болсо, колунан жаман иш чыгат, бутунан жаман иш чыгат, тилинен, көзүнөн, угушунан жаман иштер чыгат. Ошо бүт баары жүрөктүн кесепетинен экен. Жүрөккө эмне нерсени топтосоң, ошол сенин иштериң, ошол жүрөгүңө топтолгон нерсенин жыйынтыгы болот, мөмөсү болот. Ошондуктан биз ошол технологияларды туура иштетишибиз абдан зарыл. Азыр деген бул информационный война деп атпайбы? Бул биз туура бир маалыматтарды көп жайылтышыбыз керек. Элдин зээнине, элдин пикиринде жакшы нерсе, позитив нерсе болуш керек. Менде мисалы үчүн өзүмдүн баракчамда 50 000 киши бар. Анан мен ошол соц тармактарда отурганга туура келет, өзүм отургум деле келбейт. Анткени кирсең эле жалаң негатив. Нурет мырза айткандай, тигини өлтүрүп кетти, тигини бычактап кетти, тигини кетти деп эле жалаң негатив. Анын баарын көрүп отурсаң, кечинде өзүң маанайың түшөт дагы, өзүң бир негатив болуп эле, эмне ушунчалык эле заман бузулуп кетти деле өз бир үмүтсүздүк пайда болот экен да. Ошондуктан биз ушул технологияларды туура иштетүүгө чакырат элем. Ар бирөөбүз өзүбүздүн алыбызга жараша ошол технологияларды, ошол эле соц тармактарды, интернет болобу, ошол жака бир позитивдүү, жакшы нерселерди жайылтайлы. Мисалы үчүн караңгылыкты кетириш үчүн караңгы кет деп караңгылыкты сөгө берсең, караңгылык эч качан кетпейт дейт да. Биз ушундайбыз да, отура эле бүт бузулду, тиги жаман, бул жаман, азыр бузукулуктун доору деп эле мынча караңгылыкты жамандап атабыз. Бирок караңгылыкты кетириш үчүн бул жөнөкөй эле философия да. Эмне керек? Жөн эле чырак керек, жөн эле бир лампа керек, жөн эле бир жарыктык керек. Ошол сыяктуу эле биз караңгылыкты кетиргибиз келсе, анда жарыктык беришибиз керек. Ошол сыяктуу эле жанагы өзүн өлтүрүп атат, наркоман болуп кетет, ичип кетип атат, жанагы жүрөгү булгангандыктан. Тигини көрөт, буну угат, тигилер менен баарлашат. Бир жаман чөйрөдө, бул чөйрө десе эле бир жалаң эле досторду биз азыр мурун чөйрө десе эле жалаң досторду элестетишкенбиз. Азыр деген чөйрө бир гана дос эмес, сенин телефонуң, сенин үйүңдөгү гезит журналдарың, сенин китептериң, телевизоруңдагы каналдарың, ошонун бардыгы чөйрө. Ошол чөйрөнү оңдой турган болсок, адамдын жүрөгү таза болот, бир жашоосунда бир стержень, маңызы пайда болсо, ал эч качан өзүн өлтүргөнгө барбайт, эч качан жаман ишке барбайт. Адамдын ички дүйнөсү таза болсо, анын иштери дагы мындай жагымдуу, чырайлуу бир иштерди ал аткарат. Негатив көбөйүп кетсе кандай таасир этиши мүмкүн? Мисалы, көбүнчө же болбосо жалаң эле негатив көрө бере турган болсо, же негативди гана окуй бере турган болсо? Негативди көрө бере турган болсо, жанагы мен айтып кеткендей жүрөгү булганат. Жүрөгү булгангандан кийин мен ушу жакшы иштерди жасагым келет, намаз окугум келет, бирок эмнегедир бир кыла албай атам дегендер канча бизде.
Көп жакшы иштерге ниеттери көп, аябай көп. Тигини кылат элем, муну кылатам, жакшы иштерди кылат элем. Бирок себеби барбы деп көп ошол суроону берет. Себеби бар. Ошо ички дүйнөбүз, жүрөгүбүз булгам калган. Жүрөк тазалаш үчүн жанагы чөйрөнү оңдош керек. Тамак ашыбызды оңдошубуз керек. Балким эмне жеп атабыз? Азыр биз арам адалды айырмалап жеп атабызбы же карабай эле жеп атабызбы? Ошо баягы эле сиздин берген сурооңузга менин зээнимде ушундай жооп пайда болду. Ички дүйнөнү оңдомоюнча анда бизден бир позитив чыкпайт. Ошондой.